Дүйшөмбү күнгө даярдалган күндөмө маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Өзбекстан жараны арызданып, Алабукада Жайет комитетинин башчысы кармалды. Көйгөйлөрүн чечүүнү колго алган атуулдар Кадамжай районунда элдин демилгеси менен 4000 гектар жер өздөштүрүлүүдө. Жумгалыда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жаңы имараты ачылды. Салтанаттуу ачылышына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Президент Садыр Жапаров кечээ 10 сентябрда Ысык Көл облусунун Ак Соо районундагы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн Жыргалаң санаторийине барды. Ушул эле жерде санаторийдин аймагында мамлекет башчысы Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевден, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдон, министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн, парламенттик фракциялардын жетекчилеринин, президенттин администрациясынын, Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын катышуусунда көчмө жыйын өткөрдү. Кеңеш менен жүрүшүндө президент профсоюздар федерациясынын жетекчилигин анын балансында турган санаториялык курорттук жана туристтик объектилерди натыйжасыз башкаргандыгы үчүн катуу сынга алды. Садыр Жапаров профсоюздар федерациясы акыркы 30 жылда санаторий, курорттук жана туристтик объектилерди өнүктүрүүдө жана колдоодо эч кандай маанилүү натыйжаларга жетише албаганын баса белгиледи. Анын айтымында бул объектилердин басымдуу бөлүгү кыйроо абалында турат, көбү сатылып кеткен. Бул алардын инфраструктурасына жана тейлөө сапатына терс таасирин тийгизүүдө. Президент Садыр Жапаров мындан ары бул жагдайдын баары көзөмөлгө алынарын баса белгиледи. Башкы прокуратурага жана эсептөө палатасына мыйзамсыз ажыратылган объектилерди жана жер тилкелерин инвентаризациялоо жана аларды мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча ишти баштоо тапшырылды. Министрлер кабинетине профсоюздар федерациясы менен аларды иштөө принциптерин кайра карап чыгуу, санаториялык курорттук жана туристтик объектилердин заманбап ылайыктуу абалга келтирүү үчүн биргелешкен иш-аракеттердин конкреттүү планын белгилөө, ошондой эле жолдомолорду бөлүштүрүү принцибин кайрадан карап чыгуу тапшырылды. Чет элдик жарандын арызы менен Алабука районунун Көк Таш айыл аймагынын Жайет комитетинин төрагасы акча талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлады. Кыргызстандан улуттук коопсуздук боюнча комитетине Өзбекстандан жараны кайрылган. Өзбекстандан жарандарына таандык 9 баш бодо малды мыйзамсыз кармап, ээлерине кайтарып берүү үчүн $2000 өлчөмүндө акча талап кылып жаткан Алабука районунун Көк Таш айыл аймагынын Жайет комитетинин төрагасына карата чара көрүү боюнча өзбекстандык жаран кайрылган деп айтылат маалыматта. Бул фактынын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктунун негизинде иш козголгон. УКМК ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүү талап кылынган акчанын бир бөлүгүн $1000 алып жаткан жеринен кармалып, атайын кызматтын Жалал Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын тергөө жайына 2 айга киргизилгенин билдирди. Жалал Абад облусунун Созак районундагы Барпы айылында жайгашкан Ынтымак орто мектебинде предметтик китеп маселеси жаралган. Мектеп жамааты Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышкан. Бүгүн Ынтымак мектебиндеги китеп маселеси толугу менен чечилип, андан сырткары дагы бир катар техникалык каражаттар да Камчыбек Ташиев тарабынан тапшырылды. Жалал Абад облусунун Созак районундагы Барпы айылында жайгашкан Ынтымак орто мектебинде предметтик китептер маселеси жаралган. Мектеп жамааты министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышкан. Бүгүн Ынтымак мектебиндеги китеп маселеси толугу менен чечилип, андан сырткары дагы бир катар техникалык каражаттар да Камчыбек Ташиев тарабынан тапшырылды. Булардын бардыгы силер үчүн балдар. Урматтуу балдарым, урматтуу кыздарым, ушунун бардыгын туура пайдаланып, жакшы билим алгыла. Убактыңарды кетирип жибербегиле. Бул мектепте окуган убакыттагы тез эле өтүп кетет. Тез эле өтүп кетет. Мына бүгүн 1-класстагы бала эртеңене карасаң 5-класста окуп калат. Бүгүн 5-класстагы бала эртеңене карасаң мектепти бүтүп аткан болот.
Бирок ошо мектеп бүтүп аткан маалда илимдүү, билимдүү болуп, мектептин ошо программаларын баарын толук аткара ала турган болуш керек. Ошого өзүңөр аракет кылышыңар керек, урматтуу окуучуларым. Силер өзүңөр аракет кылбасаңар, эже агайларыңар силерге чуркап жүрө берсе, силер окубай эле жүрө берсеңер, анда эрте убакытты өткүзүп жибересиңер. Уктуңарбы? Ошон үчүн жакшы окугулагын. Азыркы күндө билимдүү адам гана жакшы жашаганга, жакшы эмгек кылганга, мамлекетине таза кызмат кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Билимсиз адам же болбосо ошол илим билимди албаган адам, алар деле жаман адам болбойт. Бирок ошол эле мезгилде алардын өсүү деңгээли башкалардан көрө ылдый туруп калат. А силер ата-энеңер силерди төрөп өстүрүп, мына кийимди алып берип бардыгыңарды. Силерден жакшылыкты күтүп атат ата-энеңер. Силерден ата-энеңер күтүп атат. Ушу балдарым, кыздарым чоңоюп, ушул мамлекетке, элибизге, журтубузга кызмат кыла турган илимдүү, билимдүү жаштардан болот деп күтүп атат. Мына ошону силер актагылагын. Уктуңарбы? Ошону актагылагын. Жакшы окугулагын. Тартиптүү болгулагын. Эже агайларыңар тилин алгылагын. Ата-энеңер тилин алгыла. Жаман адам болуп өспөгүлө. Жакшы адам болуп өскүлө. 2-3 жылда эле ушу Барп айыл өкмөтүндө 5-6 мектеп курулуп атат. А буга чейин 15 жылда бир дагы мектеп курулган эмес. 15 жылда бир да мектептин акыбалын эч ким караган эмес. Мамлекет тарабынан дагы жана башкалар тарабынан дагы. Ал эми азыр силерге көңүл өтө катуу бурулуп атат. Бул маселенин бардыгы урматтуу президентибиз, мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жүргүзгөн саясаты негизинде болуп атат. Ошол киши азыр бир эле жерге эмес, бардык мамлекеттин булуң бурчтарына өтө чоң көңүлдөрдү буруп, мектептерди, социалдык объектилерди, айрыкча келечек буындарды тарбиялоого өтө чоң көңүл бурулуп атат. Ушуну эстен чыгарбагылагын. Ушунун бардыгы мамлекеттеги жакшы өзгөрүүлөр деп аталат. Мындан артык баягы сыйкырчынын таягы жок. Сүф деп койсо бардыгы жакшы болуп кеткилейт. Бирок күнү түнү иштеп, азыркы маалда күнү түнү тынбастан иштеп отуруп, ушул силерге шарт түзгөнгө чуркап аракет кылып атышат. Силер үчүн, мугалимдер үчүн биз кан көрөбүз. Мугалимдерибиз башка жака кетип калбасын. Мугалимдерибиз мурдагыдай болуп бир базарга чыгып кетпесин, соодага айланып кетпесин, же башка ишке өтүп, башка кызмат кылып, ушу бала чаканы багам деп аракет кылбасын ушундай. Ушу мугалимдерге шарт түзүп берели деген чоң программа бар. Ошол негизде иштеп атабыз. Ушун менен токтоп калбайт. Мына кийин дагы, мына эмдиги жылы дагы Кудай кааласа карайбыз. Мугалимдердин айлыгын дагы көтөрөбүз, дагы шарттарды түзүп беребиз. Көбүрөөк жакшыраак. Ошон үчүн жакшылап иштеңиздер, көңүл коюп иштеңиздер. Балдарды келип кеткенине карап отурбастан, балдардын башына куюп, ушул илим, билимди башына куйганга аракет кыласыздар деген үмүттөбүз. Ошон үчүн мамлекет тарабынан да силерге кам көрүнүп атат, урматтуу эжекелерим. Биз ушу жеке өзүмдүн атымдан, мектеп администрациясынын атынан, окуучулардын атынан, ата-энелердин атынан чын дилден ыраазычылык билдиребиз. Дайыма бизге ушу жардам колун сунуп турат. Бүгүнкү күндө чындыгында бир эле биздин мектепте эмес, башка мектептерде деле ушу окуу куралдары, окуу китептери жетишсиз болуп жатат. Биздин бир чоң проблемабызды чечип берди. Тарбия катары өзүбүзгө кабыл алабыз. Бүгүн дагы айтып кеткен сөздөрүндө келечекке болгон чоң жолду ачты, мотивация берди десем жаңылышпайм. Биз ар дайым кайсыл жактан болосуң десе Барпы деп уялбастан айта алабыз. Анткени Барпыдан көптөгөн таанымал, эл сыймыктанган, ак кызмат кылган адамдар чыккан. Ошолордун бири чоң салымдарды кошуп жаткан Камчыбек Кыдыршаевич болот. Ошондуктан биз Барпы жеринде төрөлгөнүбүзгө, Кыдыршаевичтин айылдашы болгонубузга дагы сыймыктанабыз. Бар эле айтып келишет, Камчыбек Ташиевдей болуп, генерал болгум келет, ак кызмат кылгым келет деп. Ынтымак орто мектебинде 400гө жакын окуучу билим алат. Мектеп имараты өткөн жылы жаңыдан курулуп, пайдаланууга берилген. Мектепте заман талабына жооп берген бардык шарттар түзүлгөн. Акылай Карабаева, Аскар Мамати Исаков, Замирбек Тойчубаев, Регион.
УКМКнын Нарын облусу боюнча башкармалыгынын Жумгал райондук бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Жаңы имарат кызматкерлери үчүн бардык заманбап талаптарга жооп берген, керектүү шарттар менен толук жабдылган. Бүгүн Нарын облусунун Жумгал районунун Чаек айылында УКМКнын Нарын облусу боюнча башкармалыгынын Жумгал райондук бөлүмүнүн имаратынын ачылыш аземи болуп өттү. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Нарын облусунун Жумгал районунун акими, башкармалыктын өздүк курамы, аппараттын кызматкерлери, ошондой эле улуттук коопсуздук органдарынын ардагерлери катышты. Дагы бир жаңы имараты Нарын жергесинде, Нарын облусунун Жумгал жергесинде ачылып отурат. Бул деген биздин кезектеги улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имараты. Себеби деген кезектеги деп айтканын себеби биз мына ушу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин кайрадан толук бойдон түзүп чыгып жатабыз, жана ошону бүткөрүп жатабыз деп айтсам жалаңышпайбыз. Ушуга чейин талапты биз кое албай келгенбиз. Эмне үчүн? Себеби өзүбүз ошо шарттарды түзүп берген эмеспиз. Өзүбүз жетекчилер ошогон жанагы күнөөлүү болгонбуз. Мына мен башында айтып кетпедимби? Акыркы 15 жылда мамлекетибизде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине бир гана райондук отдел курулуптур. Акыркы 30 жылда, мына мылга чейин, мына 3 жылга чейинкини айтайын. Акыркы 30 жылда мамлекетибизде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине 6 гана имарат курулуптур. 6 гана. Ал эми бүгүнкү күндө акыркы 3 жылда, айрыкча акыркы 2 жылда биз 70ден ашык имарат курдук. УКМК төрагасы коопсуздук органдарынын кызматкерлери үчүн мындан ары да республиканын бардык облустарында жана райондорунда тийиштүү шарттар түзүлө берерин кошумчалады. Эми мындан аркы кызмат, мына кызматкерлерде, силерде, мындан ары силер таза эл журтка, мамлекетибизге берилгендик менен кызмат кылышыңар керек. Эгерде силер, урматтуу кызматкерлер, берилгендик менен кызмат кылбастан, ар түрдүү ыкмаларга салып, ар түрдүү туура эмес жолдордон же мыйзамсыз иштерди кыла турган болсоңор, анда биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кадыр баркын эл арасында коомчулукты кайра түшүрөсүңөр. Белгилей кетсек, УКМКнын Нарын облусу боюнча башкармалыгынын Жумгал райондук бөлүмү 2017 жылдын 10 августунда түзүлгөн. Деген менен ушул күнгө чейин аталган бөлүмнүн кызматкерлеринин өздөрүнө таандык имараты жок болгондуктан, Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын административдик имаратынын бир бөлмөсүндө иш алып барышкан. Эми мектеп кызматкерлери үчүн заманбап шарттардын баары түзүлдү. Тиги Советтер Союзунун учурунда иштеп баштаганбыз. Коопсуздук жаатындачы. Ал кезде мындай условия деген таптакыр жок болчу. Мен мына өзүм лично ушу Жумгал районунда 88-91 жылдары 3 жыл иштеп кеткем. Анда бир эле тетиги роодун ичинде кабинет бар болчу. Кичинекей. Бир 2 на 3, наверное, 2-3 деген размердеги эле кабинетте отурчубуз. Анан эми азыркы учурда айрыкча мына Камчыбек Ташиев келгенден баштап республикада ушу иштегенге, кызматкерлердин жашоосуна, эс алуусуна абдан чоң көңүл бурулуп атат. Ачылыш аземдин соңунда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жумгал районунун Чаек айылынын тургундары менен жолугушуп, аларды түйшөлткөн айрым маселелер менен таанышты. Гүлдана Момунова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион телеканалы, Нарын облусу.
СССР учурунда күркүрөп иштеген завод жеке менчикке сатылып, учурда жер эле калган. Созак районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүнүн тургундары мамлекеттин жери кайрадан мамлекетке кайтарылышы керек деген нааразы пикирин билдирип чыгышты. Учурда айыл тургундары социалдык имараттарга муктаждык жогору болгондуктан жерлерди кайтарып жарандар үчүн иштеши керек дешет. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Созак районуна караштуу Ленин айыл өкмөтүндөгү бул вино завод СССР убагында алдыңкы заводдордун бири болуп, бир топ жарандарды жумуш менен камсыз кылып, мамлекетке ополтодой пайдасы тийип турган. Бирок азыркы учурда бул жай кейиштүү абалга кептелген. Жагылган 20 тонналык. СССР таркаган учурда бул жайлар жеке менчикке сатылып, алардагы заводду бир четинен сатып, азыркы кезде жери эле калган. Буга айыл тургундары нааразы пикирин билдирип, мамлекетке өткөрүү керек деген ойлорун ортого салып чогулушкан. Жердин жалпы аянты 10 гектардын айланасында. Завод совсем элден жүзүмдү алышты токтотту. Анан кийин жүзүмдү менчикке бөлүп алганбыз. Анан жүзүмдү тапшыра турган жер калбай 2 жылдан кийин 1-2 жылдын ичинде жүзүмдөрүбүздүн баарын буздук. Булар немени жүзүмдү алышпады. Ага чейин өздөрү ичиндеги винолордун баарын ада кылып, ушу бир 6-7 жыл жашады да. Ошондон бери акыбалыбыз ушул. Биздин эл ушу Ленин айыл өкмөтүнүн эли бир болт же гайка албады. Не только ал, завод же, бир трактор же, прицеп. Бир болт ала албады. Бардыгын ушу айыл кыргыз айыл көмөк чарбасы деп коет экен, Узакбаев жетектеген Бишкекте турган. Вот ошолор ушу жерди 701 бала миң сомго эле сатып алган ошол жылдары. Канчалаган бочкалар бар эле, 25, 10 тонналык, 50 тонналык бочкалар бар жердин үстүндө. 1500 деп атышат. А жердин астында дагы бир 300-400 бочка бар эле. Винолору топ толо боюнча, спирти бар. Барын алды алар. Бардыгын алды. Ал ошо 700 миңин бир эле бочка вино менен кутулуп алды. Калганын бүт сатып, же өздөрүнө бир этажда үй курбады мына айылдагылары. Ал эми бул имараттар болсо заводдун администрациясы жана ашканасы болгон. Бул дагы жеке адамдарга сатылып, учурда кароосуз калган. Биздин Октябрь жүзүмчүлүк совхоз комбинаты малында, союздун малында совхозубуз миллионер совхоз болгон. Бул жерде аябай эң сонун столовойбуз болгон. 50 сотиктен ашык аянты менен эң жакшы столовойбуз бар болгон. Муну сатышкан жең ичинен сүйлөшүп, андан кийин дагы бир сода борбору курула турган 1 гектарга жакын жери бар. Алны сатылган жең ичинде сүйлөшүлүп, мына жакын жерде мына поликлиникабыздын артында союз малында ошо Октябрь жүзүмчүлүк совхоз комбинатынын конторасы болгон. Буну азыр сатууга клиент издеп атат деген сөздөр жүрүп атат. Айыл өкмөтүбүздүн өзүбүздүн конторабызда булардын балансында экен. Өз кезинде бул жайлар заводдун уна токтотуучу жайы болуп, мында 1000ге жакын техникалар турган. Бирок алардын азыркы учурда бири да калбай, жерлер жеке менчикке сатылып кеткен. Бу жерде 1000 деген техника бар эле да. Ушунун баары жок болду. Директордон директор алмашты, акыры ушу акционердин коомго өткөндөн ошо жок болуп кетти. Биз өзүбүз билбей калдык, каяка кетип калган. Подпольно эле сатылып кетти баары. Ошо менен разбол болду. Биздин акционер коом дагы жок болду. Октябрьский совхоз комбинат дагы жок болду. Ошо менен колду үздүк баары. Бул жай Ленин айыл өкмөтүнө караштуу Орто Сай айылында жайгашкан. Бул дагы жеке адамдарга сатылып кеткен. Ал эми айыл тургундары болсо, жер мамлекетке өткөн болсо, эс алуу багын куруу керек дешет. Эгерде ушул элге кызмат кылып турганда, элдин көп немесине иш-чараларын аткарса болмок да, бул жерде дыйкандар көп жардамы тиймек да. Мисалы, бул азыр 1 гектарга жакын жер да, ээлеп турат. Бир эле адам колдонуп турат. Бул дагы
ошол кандай түрдө өтүп кетти, кандай сатылып кеткенин билбей калдык да, бул дагычы. Лелин айыл өкмөтүнө караштуу Жыгач Коргон айылындагы бул жай убагында мал ферма болгон. Бирок бул жерлер дагы жеке адамдарга өтүп турак жай салуу үчүн сатылып кеткен. Мындан улам айыл өкмөттүн тургундары ушул жайларды мамлекеттин карамагына өткөрүү керектигин айтып, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Сүт товар фермасы болгон, территориясын азыр точно билбейт экенмин, где-то бир 10 гектарга жакындап калат территориясы. Может, андан да ашып калабы. Азыр эми ушуну союз бузулгандан кийин ошол Базаркан эже деп айтышат, Узакбаевдер деп айтышат. Иши кылып ошол акционердик коом түзүлгөн, түзүм шарап деп. Ошол акционердик коомдун менчигине кирип калып, кийин сатышкан муну. Жеңичинен ушундай сүйлөшүүлөр менен өзүнө караштуу адамдар, мамилеси болгон адамдарга жеңичинен ушуларды Президентибиз Садыр Нуркожоевич, министрлер кабинетинин орун басары Камчыбек Кыдыршаев ушундай мыйзамсыз байыган адамдарды, мыйзамсыз байуу деген статья менен канчалаган жерлерди алып атат, завод фабрикаларды алып атат. Ушундай нерселердин баардыгын өзү көзөмөлгө алып туруп, ушул биздин Жүзүм Шарап акционер коомунда жакшылап текшерип, ушул жерде мыйзамсыз нерселерди орун алганын көрүп туруп, ушул калган жердин баардыгын мамлекеттин эсебинде улукташтырып туруп алсак деген ойдо элдин баарыбыз топтолуп турабыз да. Жерлерди сатып алган жарандарды табуу мүмкүн болбоду. Эгерде пикирлерин билдирүүнү каалагандар болсо, регион телеканалы микрофон сунууга даяр экендигин билдиребиз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетте саламаттыкты сактоо жана эмгек, социалдык коргоо жана миграция министринин кызматына Алымкадыр Бейшеналиев менен Гүлнара Батырованын талапкерлигин жактырды. Талапкерлерди президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов тааныштырды. Маселени карап чыгып, комитет мүчөлөрү Алымкадыр Бейшеналиевди саламаттык сактоо министри, Гүлнара Батырованы эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри болуп тайындоону бир добуштан колдошту. Белгилей кетсек, 7 сентябрда эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев кызматынан бошотулган. Анын ордуна саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова дайындалган. Жайыт жерлерде менчиктештирүү, бир тилкеге 2ден документ жасоо сындуу мыйзамсыз аракеттер бүтпөй келеби. Учурда Ала Мөдөн районуна караштуу Маевка айылынын болжол менен 200 гектар жайыт жери мыйзамсыз берилип кеткендиги айтылып талашта турат. Жайыттарды кайрадан карап чыгып, аларды айылдык кеңештин депутаттары, жергиликтүү тургундар барбаган жерибиз калбады дешүүдө. Кененирээк кезектеги материалда сөз болот. Жайыттарым бар сатылып атат. Мошенничество в самый высший класс. Жер маселеси абдан оор болуп атат. Жайыт жерлердин сатылып кеткендиги тууралуу арыз менен Ала Мөдөн районуна караштуу Маевка айыл өкмөтүнүн жергиликтүү депутаттары жана тургундары биздин редакцияга кайрылышты. Алар ушул кезге чейин тийиштүү тараптардын эшигин капкылап, элдин жерин элге кайтаруу аракетин көрүп жатышыптыр. Айтымдарында айылдагы жалпы 100 гектардан ашуун жайыт жер мыйзамсыз сатылган. $10.000 алышылыптыр. Анан кийин андан тышкары документти бер деп ошол сатып алган киши келсе, алар айтыптыр, биз сага ошол контрдан дагы кошуп беребиз, жерди кошуп беребиз, дагы $9.000 бер дептир. Молдокулов. Ошентип анан кийин мана азыр сот башталды. Камчыбек Кыршыбаевичке кирип, ошол материалды бардыгын көрсөтүп, билип, ошол аркылуу только биз чыкпасак, балким ошондо бирдеме өзгөрөт. Ошол 9-жылыкка чейинки салынгандар үй оформление болот, андан бери канча? Андан бери биз 4-5 контрдагы жерлер сатылды. Айтылган маалыматтарга караганда бир жер тилкеси 2 жаранга сатылган фактылар бар. 2 документтин тең берилген датасы, бекитилген номуру бирдей жана ага кол койгон жарандардын аты жөнү бирдей экени көрсөтүлгөн. Жерди сатып, bir günde эле ошол эле Молдокулов 2 договорду bir gün менен чагып 2 кишиге сатып атат. Анан эмне кылышты билбейбиз, ушунун баарын кылып аткан эле Марлис Молдокулов болуп атат. Себеби бул мурун айыл өкмөтү да болуп иштеген. Депутат да болуп иштеди. Ошонун бери кайрылып эле келатабыз, бир кенеде участок ала албай койдум.
Жайыт жерлердин мыйзамсыз сатылып кеткени 2010 жылдан бери көтөрүлүп, жергиликтүү депутаттар азыркы күнгө чейин аягына чыкпай жатышыптыр. Буга айрым чиновниктердин аралашкандыгы тууралуу да кептер айтылууда. Ал эми бул жагдайлар тууралуу айыл өкмөттүн учурдагы жайыт жер адисине кайрылып көрдүк. Анын айтымында атайы комиссия түзүлүп, чогулган материалдар тергөөгө өткөрүлүп берилген. 10-15 жылдын ичинде сатылган мурунку айыл өкмөт биринчисинен мурунку айыл өкмөт тарабынан кете баштаган 2009 жыл жайыттар мыйзамы чыккандан кийин мага чейинки иштеген жайыт комитетинин төрагасы Молдокулов Марлысбек тарабынан берилген да. 200 гектардан ашуун жер пристельный пастбище ошонун 80%-не мыйзамсыз курулуштар жүрүп кеткен. Учурда аталган жер маселеси боюнча Ала Мөдүн райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш иши ачылгандыгы маалым болду. Азыркы тапта тергөө амалдары жүрүп жатканы кабарланууда. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө мамлекеттик кадастр мекемесине жана Ала Мөдүн районуна караштуу Төмөнкү Аларча айыл өкмөтүнүн жайыт комитетине жана башка мамлекеттик мекемелерге тиешелүү өтүнмө каттар жиберилген. Учурда кошумча тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Быйыл жазда президент Садыр Жапаровдон жарлыгы чыккан ага ылайык Кыргызстандагы унаа жолдорунун жээктерин эретке келтирүү тапшырмасы коюлган. Мен азыр Маевка айыл өкмөтүнө караштуу айланма жолдо турам. Жолдун оң жак бети 818, ал эми сол тарабы 816 контур деп эсептелинет. Бул жерлер негизинен буга чейин жайыт жерлер болуп келген болсо, ал эми жээктери учурда арендага берилген. Азыркы тапта ишкерлердин мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу учурда мыйзамсыз иретте тургандыгы айтылууда. Объездной жолдорунда иш аракеттер жүрүп, азыр 43 кишини тергөө амалдарына ички иштер бөлүмүнүн Ала Мөдүн районуна өткөзүп бердик. Булар боюнча иш амалдары жүрүп атат. Бул жерге рухсат берген жайыт комитетинин, мурдагы жайыт комитетинин Молдокуловдун колу менен берген. Сатканбы, бергенби, кандай кылган, но алар эч кандай документти бербей атат, көрсөтпөй атат. Bundan ары 820 контур 4 гектар жер турат. Мына четте, мына угулда. Ал жер дагы сатылып кетти. Эскерсек, Ала Мөдүн районуна караштуу Маевка айыл аймагында 1254 гектар жайыт жер бар. Анын 1000 гектары тышкы жайлоо, 254 гектары ички жайыттар. Учурда дал ушул 254 гектардын болжол менен 200 гектары мыйзам бузуулар менен талаш болуп турат. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Камытов, регион Чүй облусу. Кадамжай районунда элдин демилгеси менен 4000 гектар жер өздөштүрүлүүдө. Алга Кадам долбоорунун алкагында 25 чакырым тоо бооруна канал курулуп жатат. Анын ичинде 6 чакырым туннель да казылууда. Жалпысынан 3 миллиард сомдук демилгени өкмөт да колдоого алып, каржылык жардам бере баштаган. Мезгилинде миңдеген адамды жумуш орунду кылган Кадамжай сурма комбинаты дээрлик токтогондон кийин шаар калкы жерсиз, жумушсуз калганда өз көйгөйлөрүн чечүүнү колго алышкан. Кененирээк аймактык кабарчыбыз сөз кылат. 3 миллиард сомго болжолдонгон Алга Кадам долбоору ишке ашса 4000 гектардай жаңы жер өздөштүрүлүп, өзүнчө шаарча түптөлөт. Долбоордун маанилүү делген бөлүгүн 6 чакырымдай туннель казуу иштери түзөт. Бул үчүн сурма комбинатында мурда иштеп, сыртка миграциялап кеткен адистер жумушка чакырылган. Алардын катарында 22 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн Асылбек Пазылов да бар. Ошол кетип калган да адистер көп. Анан көбүн чакырдык. Көбүн чакырып, эми азыр сыры жетишпейт адистер. Бирок ошол наставник болуп ошолор көп жаштарды азыр привлекать этип, жаштарды үйрөтүп атабыз. Анан бул экинчи жагынан Кадам жостурма комбинаты болгон үчүн бул жерде биз адистерден кандайсы болу выгодный, льготный условия болуп калды бизге. Бул жерде вызванный деген специалисттер вообще Кыргызстанда табыш кыйын. Мезгилинде миңдеген адамды жумуш орунду кылган Кадамжай сурма комбинаты дээрлик токтогондон кийин андагы кызматчылар жерсиз, жумушсуз калган. Эми мынтип өз көйгөйлөрүн өздөрү чечүүнү колго алышты. Долбоорго Кадамжай шаарынын каалаган тургуну алдын ала акчасын төлөп, жаңыдан өздөштүрүлүүчү жерден сатып алса болот. Учурда 100 миллион сомго жакын каражат топтолуп, 19 чакырымдай тоо боорунан канал да казылууда. Бизде жер Кадамжайда аз болгондуктан, анын үстүндө өзүңөр билесиңер, Кадамжай району айрыкча центрлер бизде Орузбеков айыл
өкмөт, көтөрмө айыл өкмөтү Кадамжай шаар азыркы ошол комбинатта, фабрикада иштегендиктен, ГРП ошондой бир ишканалар иштегендиктен жер тийбей калган, жерге ээ боло алган эмес. Ошондой муктаждык болуп, ошо проекттер ишке ашып, элди мындайча айтканда ишеними аябай акталды. Ошол эки проекттин негизинде бул дагы азыр чоң үмүт болуп атат. Жаңыдан өздөштүрүлүүчү жерлер турак жай, айыл чарба жана коммерциялык багытта бөлүнүп берилет. Аянтыда багытына жараша каралган. 70 жаштагы Рахматилла Абдрасулов да үй бүлөсү менен 2 миллион сомдон ашуун салым кошкон. Долбоор ишке ашса, балдарым жана неберелерим жер менен камсыз болуп калат дейт. Үй салам деген неме 10 сотик ала турган болгон 100 миң төлөгөн. Коммерциясы 24 сотик болуп эсептелди, 250 миң болду. Анан Багдарака деп 50 сотиктен неметти, Багдарака бергендер 250 миңден төлөштү. Ошон эл салымды берип атат жакшы. Жалпысынан 2000ден ашуун жашоочулар бул долбоорго мүчө болушкан. Буга чейин да элдин демилгеси менен 300 гектардан ашуун жер өздөштүрүлүп, 650 үй бүлөгө жер берилген. Өкмөт тараптан да шаар тургундарынын аракети колдоого алынып, долбоордун жарым чыгымы каржыланууда. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 3 миллиард сом тегерегинде болуп атат. Элдин салымы мындайча айтканда орчундуу бөлүгүн түзөт. Мамлекет менен келишим негизинде ошол эменин проекттин жарымысыны эл өзү көтөрө турган болуп жатат чыгымдарды. Мен биринчиден мамлекетибизге, жетекчилерибизге, биздин президентибизге, Садыр Нуркожоевич Жапаровго, өкмөт башчыбызга, Акылбек Сөнбекович Жапаровторго биз чоң ыраазычылыгыбызды элдин атынан билдирип кетебиз. Алга кадам долбоору жакынкы 3 жылда толугу менен ишке ашыруу мерчемделген. Азырынча мүчө болгон 2000 адамдын санын 7000ге жеткирүү максаттары бар. Бозоруп жаткан 4000 гектар жер чакан шаарчага айланып, таза суу, сугат суусу менен да камсыздалат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Наугулях кафесинин жетекчиси үй камагына чыгарылды. Ал кол астында иштеген кызматкерди урганда айыпталып, денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген болчу. Азамат Топчубеков бүгүн 11 сентябрда журналисттерге маалымат жыйын куруп, өзүнчө коюлган айыптарды четке какты. Бул окуяга жабырлануучунун апасы Венера Касымованы айыптап чыкты. Аталган айылдан жабыркаган дагы бир нече тургундар маалымат жыйын беришкен. Кененирээк кийинки материалда. 27 августта кайрадан тергөөчү жазып атат. Мажбурлоо түрүндө алып келсин баласын деп экспертизага. Мажбурлоо түрүндө да алып келбей, баласын Бишкекке жөнөтүп, экспертизадан качып атат. Бул ненин белгиси? Бул курук домат. Если бул баласын экспертизага алып келсе, бул жерде уже объективный каралат. Жанагындай биринчиде өз билемдик менен экспертиза кагазын уже экспертиза кызматкерлери да чыгара албайт. Ош шаарындагы Наугулях кафесинин жетекчиси Азамат Тойчубек уулу үй камагына чыгарылды. Анын үстүнө Facebook баракчасынын активдүү колдонуучусу Венера Касымова 16 жаштагы баласын урганда айыптап, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Андан соң ага денеге оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, 2 айга камалган болчу. Бүгүн 11 сентябрда Азамат Тойчубек уулу ак жерден көө жабылганын айтып, Касымова баарын өзү уюштуруп, опузалап акча талап кылгандарын ачыктады. Чындыгында бай иш болгон жерде бираз кемчиликтер болот, санитардык нормага жооп бербеген. Ошолордун бүт кемчиликтерди кухнядагы тартып кетет дагы. Эртеси күнү саат 8:30-9 чамасында биз жолукканыбызда Венера Касымова экөөбүз ал жерде мага айтат: "Мен мына видеолорду Нисахырга, Улукбек Дадановго, жанагы Умар Дадановго жөнөтөм, Улукбек Карыбек уулуна жөнөтөм. Мен сени кафеңди по полный текшертем" деп айткан. Анысы аз келгенсип, менин күйөөм ГКМБда иштейт, мен өзүм дагы ГКМБда иштейм. Мен сени эртең менен кечен сураштырдым, шаарда бир 3-4 бизнесиң бар экен. Ошону по полный мен сага кыстырам деп айтты. Ана мен ал жерде биринчи эле жанагы айткан темасына кайрылдым дагы, Нисахырга жөнөтпөңүз, Улукбек Карыбековна жөнөтпөңүз, мындай жакшынакай сүйлөшө эле же, балаңызды урбасам эмнеге курук томат коюп атасыз деген жерде ал жерде айтты, сен мага акча бересиң деп нагыл ошол жерде айтты. Сумкаман чыгарып 20 миң сом акча берсем, колу менен муну кылып, муну бересиң деди. Макул болуп жанагы жерде ошол ситуациядан чыгыштын аркасында мен ага 50 миң сом бердим. Бүттү, жакшы болду, бүттү деп мен дагы өзүм успокоить этип, кеткенибизден кийин кечки саат 6-лар чамасында мына жерде Венера Касымова мага 4 баласынын көбөлүгүн өзүнүн паспортун жөнөтүп 50 миң сомду алгандан кийин, мына жерде көрүнүп турат, 4 баласынын көбөлүгүн өзүнүн паспортун жөнөтүп мага Бишкекке билет алып бересиң деп, мына жерде мына Венеранын бүт балдарынын көбөлүктөрү турат.
Алып берген билетим мынаке алып берген билеттер боюнча мына билеттер. Венера Касымовага $6.000 берип алданып калганын Бишкек шаарынын тургуну Токтосун Исмаилов да айтууда. Учурда анын үстүнөн Касымова арыз жазып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгына суракка чакыртылган. Акыйкат издеген жаран укук коргоочуларга нараазычылыгын билдирди. Муну ушул 15 миллион сомду өндүрүп бериш үчүн сизге лично Камчыбек Кыдыршаевич жардам берет. Ага киргизгенге Дөөлөт Жапаров уруксат берди, ошол сүйлөшүп берди. Бирок Дөөлөт Жапаровдун гонорары $5.000 экен деди. $5.000 только мен алып барып беришим керек, сиз менен жолукпайт ал деди. Мен $5.000 беремин, кетет. Андан кийин эле биринчи ошого чейин $5.000 алганга чейин мен балам туулган күнүндө, баласынын туулган күнү где-то 17-18 июнь болуш керек. Кайсы баласы билбеймин. Балам туулган күнүндө мен iPhone абишет эткен болчумун, $1000 экен, $1000 менин гонорарымдан аванс бересиз дейт. Венеранын өзүнүн гонорарын биз $5.000 тоже сүйлөшкөнбүз. Анан Венеранын гонорарынан $1000 аванс берем, ал баласынын туулган күнүн өткөрөт, жакшынагай тияк-паяк кылып. Плюс $5.000 Дөөлөт Жапаровго. В итоге жыйынтыгында мен $6.000 Венерага накталай берем. Берген акчалардын жыйынтыгын сурап Венерага телефон аркылуу байланышсам, звонить этсем, албай коет, СМС жазсам жооп жок, байланыша албай койдум. Анан айлам жок, мен уже МВД тияк-паяк кайрылдым. Венера ушинтип атат десем, алар состав преступления жок экен, сен өзүң колуң менен бергенсиң деп ишти жаап коюп салды. Макул дедим да, айлам жок, мен Фейсбукка чыгып, Венераны аферист, тияк-паяк деп мындай жаман iflas сөздөр менен сөгөм. Бул иш боюнча Венера Касымова өзүнө коюлган айыптарды четке кагат. Ал арыздангандардын бирөөсүнөн да акча албаган. Алар өздөрүнүн кылмыш ишин жашыруу үчүн жалган жала жабып жатат дейт. Чистейший өзүнүн кылмышын баягы жаш баланы уруп алып туруп, кылмышын жаап жашыруу болуп атат да. Исмаилов деген жаранды мен Facebook аркылуу тааныйм. Чындыгында мага 1 жыл мурун ошол жалдырап келген. Ушул ишин бүтүрүп берип койчу деп. Бирок ал иши чындыгында бүтпөй турган иш, себеби ал дагы ошол бир өзбектердин үстүнөн түшүп бир нерсе деген да. Потому что анын үстүнөн да көрсө бул крупный жегиси келген. Ошол боюнча экөөбүз вообще алака кылган эмеспиз. Мен аны тааныбайм, просто эле мындай бир келип сүйлөшкөн адам. Ош шаардык облустук ички иштер башкармалыгынан Венера Касымованын үстүнөн арыз түшпөгөнү такталды. Мекеме Венера Касымова жана Наугуля кафесинин жетекчисине козголгон кылмыш иши боюнча төмөндөгүлөрдү маалымдайт. Тергөөнүн маалыматына караганда, алгач ушу арыз жазган учурда август айында тараптар өз ара келишип, бул жабырлануучу тарап, тагыраак айтканда Венера Касымова тарабынан тиги тамактануучу жай Наугуляк ресторанынын администратору тарабынан 50 000 сом акча алган. Натыйжада тосмо арыз жазып берген. Бирок бул алган каражат аз деген таризде дагы көбүрөөк компенсация төлөп беришин талап кылып туруп, кайрадан арыз менен жазып, бүгүнкү күндө ошол арыздын алкагында иш жүрүп жатат. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисаматулу, Регион телеканалы, Ош. Мароккодо 9 сентябрга караган түнү болгон катуу жер титирөөдөн абыт кеткендердин саны 2000 адамдан ашты. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик телеканалы Ички иштер министрлигине таянып билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык 2012 адам зилзаладан көз жумду. 2060 адам жаракат алган, алардын ичинен 1404 адамдын абалы оор. Марракеш шаарындагы 6,8 балдык зилзаладан турак жайлар, имараттар, мечиттер кыйрады. Үй жайсыз калгандар ачык асман алдында түнөдү. Урандалардын арасында калгандарды издөө уланууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму силкенүүнүн кесепетинен 300 миңден ашуун жабыркаганын маалымдады. Азык-түлүк саткан дүкөндөрдө узун кезек пайда болгону, тамак-аш таңсык экени кабарланды. Урандалар көчөлөрдү тосуп калгандыктан коңшу айылдарга өтүү мүмкүн эмес. Касабланка, Рабат жана башка аймактарда адамдар үй жайларын таштап кетишүүдө. Мароккодо 3 күндүк улуттуу каза күтүү күнү жарыяланды. Аскерлерде куткаруучулар менен чогуу жабыркаган аймактарга чатырларды, жууркан төшөк, суу, тамак-аш жана башка буюмдарды жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Быйыл февралда катуу силкенүүдө 50 миңден ашуун адамды жоготкон Туркия Мароккого жардам берип жатат. 2021 жылы Батыш Сахарадагы жаңжалдан улам Марокко менен карым-катнашын өзгөн Алжир аба мейкендеген гуманитардык жана медициналык учактар үчүн ачаарын билдирди.
күн мурун 10 сентябрда Курманбек стадионунда Жалал Абад облусунун Мурас Юнайтед клубу менен Өзбекстандын Андижан облусунун Андижан футбол клубтарынын ортосунда достук беттеш өттү. Президенттен Жалал Абад областындагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, оюндун жыйынтыгы менен Мурас Юнайтед командасы 1-0 эсеби менен жеңишке жетишти. Иш-чарага Жалал Абад облусунун башчысы Саттар Сыргабаев, Кыргызстандан футбол союзунун президенти Медербек Сыдыков, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана 3000ден ашуун футбол сүйүүчүлөр катышты. Жақында шекараларымыз ашылды. Көптөгөн достук мамилелерибиз болуп көргөндөй бийликке чыгып отурат. Жалал Абад шаарында Өзбекстандын Андижан командасы менен Жалал Абадтын Мурас Юнайтед футболдук командалары достук беттешке чыкты. Оюндун жүрүшү күйөрмандардан сүрөөнү менен уланып, алгачкы тайм 1-0 эсебинде аяктап, Мурас Юнайтед командасы алдыга чыкты. Эки командага тең ийгилик каалайм. Обычно спортто күчтүүсү жеңет. Азырынча Жалал Абад командасы 1-0 менен астыда жакшы ийгиликтерге жетип жатат. Бул деңгээлде маза кылып көрүп отурупбуз. Рахмат келишкениге анжалиларды. Бизден şu Muras United Жалал Абадтыки. Мурас күчтүүрөөк экен. Сал устуулук эле yaptı. Şu жакшы болуп yaptı оюндар. Бул оюнду биз көпкө күттүк. Кошуналарыбыз менен достошуп, кызматташтыкты күчөтүп, алардын өлкөсүнө биз барып, алар бизге келет деп ойлойбуз. Бул бизге футбол тармагында өсүүгө жардам берип, экономикалык, социалдык маселелерди чечет. Ошондуктан достук беттешин уюштуруу жакшы болду. Биз бүгүн утканыбызга кубанычтабыз. Бизди колдоп, сүрөп турган күйөрмандарга дагы ыраазычылык билдирем. Мы счастливы, что сегодня победили. Страна встретила. Бизди Кыргызстан меймандостукта тосуп алды. Оюн тууралуу айтсам, ал көбүнчө көргөзмө оюн болду. Командалар бири-бири менен жакшы беттешти. Каршылаш командадагы татыктуу болуп, оюнда өзүн жакшы көрсөттү. Ошондуктан алар бул жеңишке татыктуу жетишти. Биз кайрадан силердин өлкөгө келүүгө даярбыз. Балким силер биз жака барасыңар. И я считаю достойно. Достук беттештеги экинчи таймда эсеп өзгөрбөстөн Жалал Абадтын Мурас Юнайтед командасы жеңүүчү болду. Белгилей кетсек, бул оюн 38 жылдан бери алгачкы жолу уюштурулуп, тарыхый беттеш болуп калды. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынын күндөмий маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жабыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.